жан берип канду кармаштан кайткан жок кайра батыштан эстелик болду эмалар түбөлүк отту жагышкан Токтогул айылындагы Дүйшөнкул Шопоков атындагы мектепте улуу жеңиштин 80 жылдыгына карата эстелик тургузулду. Демилген аталган мектептин мугалими Каримберди Эрмаматов жана анын балдары көтөрүшкөн. Эстеликти билим берүү мекемесине орнотуунун башкы максаты баатырлардын эрдигин эскерүү жана жаш муундарга патриоттук сезимди бекемдөө. Ата-бабаларыбызды 1 минутага эскерип коелу, урматтуу жыйын катышчылары. Ок, то, ат, ок, то, ат. Каримберди Эрмаматов 80 жашта. Ал өмүрүнүн жарымын Дүйшөнкул Шопоков атындагы мектепке арнаган. 45 жыл бою ал тарыхты үйрөтүп, жүздөгөн окуучуларга өткөнүн эстөөгө үйрөткөн. Улуу жеңиштин 80 жылдыгына карата мугалим аталган мектепке эстелик тургузган. Улуу жеңиштин 80 жылдыгы өкө дал келип атат да. Ошо мен балдарга айтты, мен эми 80ге чыктым. Биз жеңиштин 80 жылдыгына бир эстелик тургузайын деп айтсам балдарым макул болду. Анан ошо 80 жылдыкка карата мына бүгүн өткөзүп атасыздар, жакшы мероприятияны. Эми менин максатым ушу согушка кеткен адамдар келген болду, келбей калгандар болду. Ушуларды бир эскерип коелу деп эстелик жасадым. Бул жерде азыр 12 адамдын эстелиги турат. Анын ичинде 1-2 келбей калды, калгандар тирүү келди. Азыр кийин ушул жерде жашап жүрүп, ардактуу пенсияга чыгып, азыр көзү тирүү жок. Бардыгы азыр наркы дүйнөдө жашат. Эми ушу менин максатым ушу келечекте ушу тынчтык болсун, согуш болбосун мындан бияка. Эми айтып отурганда ыйлайт эле, ошо ардагерлер сурак согушту кандай экен десе айтат эле да. Ошо Назарбаев Майди деген ардагер айтат эле, мен айтпай эле силер сурабай эле кол. Бир полк бүтүндөй бир түштөн кийин атака болду дейт. Аяктан немистер келди, бияктан биз атака жасадык. Ушунда бутуң чаң асманда самолеттер бомба таштады, биякта танкалар бомба. Кечке маал немистер даракка кетти, Токойго биз бияка кирдик. Ошо бир полктон эсептесек 100гө жетпеген адам калды. Баары кырылып калыптыр дейт, бири калбай. Аларда жөн келген жок дейт, баары жарадар дейт. Шинелдери эчтеке жок дейт. Толы кастым болуп калыптыр деп. Бүгүн ушул жерге чогулуп отурабыз. Чогулганыбыздын негизги немеси ушу сүйүктүү атам 9 май жеңиштин урматына тургузулган эстеликтин салтанаттуу ачылышына күбөлүп отурабыз. Бул эстеликти атамдын негизги тургузган максаты ушул улуу ата мекен согуштун ата-бабаларыбызга, батыр ата-бабаларыбызга терең ыраазычылык билдирүү. Ошондой эле согуш улуу жеңиштин урматына чексиз ыраазычылыгын билдирүү. Ошол чогулган себеби ушул келечек муундарга ошол тынчтыктын, биримдиктин ошо маанисин терең жеткизүү. Ошо биз атабыз менен бул кылган ишине терең сыймыктанабыз. Бул бизге үлгү болуп калды десем болот. Ошо атабызга биз ден соолук каалайбыз. Өмүрү узун болсун, ден соолук чың болсун. Мен ойлойм, атамдын бул кылган иши эч качан унутулбайт дейм. Эч качан унутулбашына терең ишенем. Эстеликтин ачылуу аземи салтанаттуу түрдө өттү. Иш-чарага аскер кызматкерлери, мектеп окуучулары жана жергиликтүү тургундар катышты. Мектеп окуучуларын бул окуя өзгөчө кубандырган. Анткени алар күн сайын курман болгондордун тизмесин көрүп, патриоттук сезим ойгонот. Бул суратта бул мен чоң атам, бабам. Бул согушка барып келген Субанов Атабек. Бизге чоң жарыкты алып келген. Биздин көчөбүздүн аты да ушу жазууда. Мурун биздин мектептин алдында эме жок болчу да, эстелик жок болчу. Ал азыр эми коюлду. Коюлгандыктан биз абдан кубанычтабыз да. Анткени биз ал эстеликти карап, адагы мурунку ата-бабаларыбызды, барып келген туугандарыбызды баардыгын эстеп, аларга кубанып турабыз да.
Эстеликке Токтогул айылынан улуу ата мекендик согушка катышкан 12 баатырдын тизмеси жайгаштырылган. Иш-чара мектеп окуучулары тарабынан даярдалган концерттик программа менен коштолуп, согуш жылдарындагы ырлар жаңырып, театрлаштырылган сахна тартууланды. Бизде өзгөн районубузда жалпы ушул 1945 жылы согушка катышкандардын саны 7147 түзөт. Алардын арасынан кайтпай калгандарыбыз 2444 кайтпай калган. Алардын арасынан ушул бизде жаз айыл өкмөтүнүн Токтогул айылынан да 12 кишибиз бар. Ал кишилерге азыр мына бизден тарыхчы агайларыбыздын демилгеси менен бүгүнкү күндө ушул согуштун 80 жылдык мааракесине ылайыкташтырылган иш-чара болуп, бүгүн ошолорду өткөндөрдү кайтпай калгандарга бүгүн эстелик тургузулуп, өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Азыр ачылышын өткөздүк. Жалпы эле бүгүн Өзгөн районунда ошол 80 жылдыкка карата баардык эстеликтер оңдолуп түзөлүп, жаңы эстеликтер ачылып, биздин ушул жаркын келечегибиз үчүн өз жандарын кыйган аталарыбыз эч качан унутулбайт деген демилге менен ушундай жаңы эстеликтерди дагы бүгүн ачып турабыз. Жаш муундар үчүн азыр ошол боюнча 45-жылкы өткөн согуш боюнча дагы азыр бир аз маалымат бердик. Жаш муундарга мен ойлойм, жаш муундар өздөрүнүн тарыхын, өздөрүнүн ушул жаркын келечеги үчүн, биз үчүн согушта ошо жан берген аталарыбыз эч качан унутпаш керек. Алар үчүн бул тарых белгилүү болуш керек. Кыргызда жакшы сөз бар, ошол өткөндөрдү бактамайын, тирүүлөр даңталбайт дейт. Ошон үчүн биздин келечек муундар дагы бул нерсени сөзсүз билиш керек. Келечек муунга дагы мен ойлойм жакшы таасирин берип атат. Жаңы эстелик жаш муундар үчүн маанилүү символ жана маанилүү эскертүү болуп калат.